Assalamu alaikum dostlar. Kutman geç. Kutman geç dostlar. İşleriңер жақшыбы? Барыңарга ийгилик достlar. Assalamu alaikum dostlar. Kutman geç. Ağalar, inелер. Көрүп аткан жарандар. Досторду кошуп койсоңор, биз көпкө күтпөй эле баштай берели. Баарыңардан өтүнүч, сураныч дагы эфирди бөлүшүп койгула. Ağalar, inелер. Эфирди бөлүшүп койгула. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Достор, барыңардан өтүнүч, саламатчылык. Алейкум салам. Эфирди бөлүшүп койсоңор өтүнүч. Достор, себеби менде Facebook'тан башка курал жок бүгүнкү күндө. Силерден башка бүгүн мага жардам бере турган, ушу маалыматтарды бөлүшө турган дагы эч ким жок, достор. Барыңардан өтүнүч, 9 адам көрүп атат. Эфирди бөлүшүп койгула. Достор, бүгүнкү тема жетим тоо, шашылыш түрдө экстренный деп коет го. Чыгып атабыз. Жетим тоо боюнча, достор, бийлик кыймылдай баштады. Жетим тоо боюнча бийлик кыймылдай баштады. Ошол дүжүрлөрдү даярдаганга активисттерди сатып алып, журналисттерди сүйлөтүп, ошентип коомчулукту даярдай бер деген тариздей Эдил Байсалов тапшырма алган мындан бир канча күн мурун. Ошон үчүн биз алдын ала көп нерсеге даяр болушубуз керек. Алейкум ассалам. Достор, мен эфирди уланта берейин. Достор, жаңы кошулган достор, бүгүн биринчиден өтүнүп кетем. Эфирди бөлүшүп койсоңор, көбүрөөк адам көрсө жакшы болот эле. Экинчиден, ошол бүгүнкү тема жетим тоо. Жетим тоо боюнча болмок. Жетим тоону коргоо тагыраагы. Кантип коргойбуз? Достор, 20 адам көрүп атат, 21. Салам алейкум, кутман кеч, агалар, инелер. Достор, эжелер, карындаштар. Бүгүнкү тема жетим тоо, достор. Жетим тоону кандай кылып коргойбуз? Себеби мындан бир канча күн мурун Эдил Байсалов ошол коомчулукту даярдай бериш үчүн, жанагындай дүжүрлөрдү сүйлөтө бериш үчүн, активисттерди, журналисттерди сатып алганга, коркутканга деп уже тапшырма алды коомчулукту негизгисинен, коомдук пикирди даярдай бер деп. Достор, билесиңерби? Бир миңдеген фейк аккаунттар ошол бийликти колдоп, сүйлөгөндөрдү колдоп, астына ага каршы чыккандарды жамандап, ошентип коомдук пикир өзгөрүп кетет экен да. Акно Авертона деген YouTube'да бар, көрсөңөр болот. Бир эле жалган маалыматты кайра бере берет. Ага ишенбеген адам ошо ишенип калат да, жөнөкөй жарандарчы. Ошон үчүн достор, жетим тоону коргой турган мезгил келип калды окшойт. Бийлик кирише баштады. Тымызын бул ачыкка чыга элек. Ичара узкий круг деп коет го, тар чөйрөдө булар башташты жетим тоо боюнча. Ошон үчүн достор, кантип коргойбуз жетим тоону? Баарыбыз ынтымакта, бекем туруп, биз таптакыр бул жетим тоо мындай, кандай десем, Кемпир-Абадтын тагдырын кайталап калбаш керек, Кумтөрдүн тагдырын кайталап калбаш керек деген ойдомун. Силер дагы менин оюма кошулат болушуңар керек. Баягы эле 100 чиновник, 150 үй бүлө эле ошонун убайын көрүп, жакшысылыгын көрүп, крышовать этип, лоббировать этип, жогорку кеңеште, анан карапайым калк дагы эле алданып калбаш керек, достор. Бул менин жеке пикирим. Мындан бир нече күн мурун Акылбек Жапаровдун интервьюсун окудум. Ошол Кемпир-Абад маселеси туура эле болду, туура эле берилди, бийлик туура кадамга барды. Муну
тарых тастыктайт деп жазыптыр да. Бирок достор, хиппикке кошулуш керек, жана мигранттарды эшелон кылып жөнөтүш керек Россияга деген адамдан оозунан жакшы сөз чыкмак беле. Улуттун кызыкчылыгы үчүн, жердин, мекендин кызыкчылыгы үчүн коргой турган жакшы сөз чыкмак беле ошонун оозунанчы. Албетте андайлар ошентип туура берилди дейт да. Мисалы үчүн өзүнүн асман көк тиреген Дамас деген отели бар, билесиңер, мейманканасы. Эмнеге андай болгон чиновниктер ошондой көк тиреген имараттарды курушат, бизнестерди кылышат, бирок Кыргызстан үчүн жол салганда, оорукана салганда чет өлкөдөн карыз алып салышат. Булар эмне үчүн достор? Ар кайсы инвесторлордон 10%тен отуруп, сырттан элге 1%тен, 2%тен кредит берилсин деп келген акчаны очойтуп, булар көбөйтүп банктарга берип, жыйнаган байлыгына булар Дамаск окшогон отелдерди салыш керек дагы. Эл үчүн келгенде чет өлкөдөн карыз алып туруп, жол салышыбыз керек, карыз алып туруп, больницалар салышыбыз керек. Эмнеге бардык проекттерди ошол биз жалаң гана карыз алып эле сырт карызды көбөйтө беришибиз керек достор. Мына өткөндө дагы ошол дарыгерлер камалды. Бир адам жаш баланын өлүмүнө байланыштуу. Ал дагы ошо Акылбек Жапаровдун тууганы Нурлан байкенин небереси деп айтылып жүрөт. Иманы саламат болсун, албетте. Ата-энесине сабыр тилейбиз. Мунун артынан саясат кылып кереги жок, бирок өздөрү саясатташтырып жиберди да достор. Ошол Дамаска окшогон зданияларды өзүнө кургандын ордуна убагында ооруканаларды салып, саламаттык сактоо тармагында реформаларды жасап койгондо бүгүн мүмкүн биздин саламаттык сактообуз бүгүнкүдөй мышы кыйларлык абалда болбойт беле деген ойдомун да. Жана Совет Али Сейитбеков деген агай бар. Карапайым эл фейктерге ишенбеш керек деп жазып атат. Албетте карапайым эл фейктерге дагы эң биринчи кезекте каршы турушубуз керек. Достор, ошолун баса белгилеп айтып кетким келет. Дагы жаңы кошулгандарга маалымат, ошол Акылбек Жапаров мындан бир нече күн мурун жетин туура эле Кемпирабад туура эле берилип кетти деп сүйлөп чыккан да. Интервьюлардын бириндечи. Анан ошол хиппикке кошулуш керек болчубуз убагында деген эшелон менен биз мигранттарды экспорттошубуз керек деген адам кыргыздын кызыкчылыгын коргоп, кыргыздын намысын коргой турган сөз оозунан чыкпайт анын эч качан. Ошон үчүн достор, биз эл өзүбүз биргеликте жетин тоону коргоп калышыбыз керек. Эми булардын декларацияларын көрдүңөр да достор. Декларациянын мышы кыйларлык абалда экен да. Биздин чиновниктердин үйү жок, үйү болсо машинеси жок же экөө тең жок дегендечи достор. Декларациянын негизги максаты коррупция менен күрөш. Ошо декларацияда эмнеси көрсөтүлгөн болсо ошондон ашпаш керек достор. Үйү болсо үйү, машинасы болсо машинасы. Ташиев өзү айткан да. Ким Москвич деп көрсөтсө, Москвич айдайт. Бир комнат квартирам бар деп көрсөтсө, бир комнат квартирада жашайт деп. Бүгүнкү күндө өзү көрсөткөн жок. Ошол УКМКнын, ГКМнын төрагасы болгондугуна байланыштуу деп. Бул абсурд достор. ГКМнын төрагасы мамлекеттик сырларды катып жүргөн адам сыртка чыкканга болбойт. Керек болсо жакындары чыкканга болбойт. Мүмкүн аяктан кыйнап, заложник алып, ичиндеги мамлекеттик сырлардын баарын сыртка чыгып кетүү коркунучу бар да. Ошон үчүн булар Турциялап, Баткенде согуш болгондо Европалап самолеттор менен учуп кетип калган жайлары бар, билесиңер. Ташиевдин. Анан декларацияга келгенде мен ГКМда иштейт элем, мен көрсөтпөй эле коену дегени бул бүтүндөй кыргыз элин келесо аңкоо деп ойлоп аткандагысы да. Ошон үчүн достор, андай өлкөдө андай кызматта иштеген адам башка өлкөдө сыртка таптакыр чыкпайт. Негизи билесиңер, бул өткөн жылы 2022 жылы сентябрь айында ошо тажиктер акыркы жолу кол салып салгылашуу болгондо ошондой Ташиевди кызматтан алуу ою болгон да, президентибиздинчи. Себеби оонго чейин барып президентибиз тажиктер бизге кол салды дегенде Ташиев мырза бияктан
жок биз тажик аскерлери менен согушкан жокпуз, түшүнүксүз эле бирөөлөр менен согушту биздин солдаттар, элибизди кырып кетти, түшүнүксүз эле бирөөлөр деп оозуна келгенде оттоп ар кайсына дөөрүшкөн да, экөө эки жактан. Булар команда менен иш алып бара албай аткан биринчиден белгиси. Ошонун натыйжасында Садыр Жапаров Ташиевди жумуштан алганга бел байлаган. Бирок достор, Жапаровдун көчүгүндөгү көөнү өзүнө көрсөткөндө туугандарына байланыштуу, алтынга байланыштуу, агасы Сабыр Жапаровго байланыштуу, ошо менен аны кызматтан ала албай калган достор. Ошентип эки дос биринин былыгын бири жаап, эбегейсиз байлыктарга ээ болуп, өлкөнү талап тоноп, каршы сүйлөгөн элди камап, достор, биз эмнеге мындайга жол берип атабыз? Эмнеге мынчалык деңгээлде кайдыгер болуп жатабыз, достор? Анан ошол жаңы жыл астында дагы мен айтып чыктым эле, президентибиздин кабар агенттигине берген маеги ошол камакта жаткан Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүн күнөөлөп, алар бийликти басып алганга даярданып аткан, революция кылабыз деп даярданып аткан деп суу кечпеген сөздөрдү айткан сөзүнө дагы токтоло кеткем, достор. Тергөө бүтө электе, сот чечим чыгара электе, аларды күнөөлөп жаткан президент бул тикелей аларга буйрук берип жатат, достор. Себеби президент аларды күнөөлөп жатса, анан тергөөчү менен сот аларды кантип актайт? Ак болгон күнү дагы кантип актайт аларды актыгын? Достор, президенттин бул сабатсыздыгы, бул деген мындай надандыгы да. Себеби тергөө бүтө элек, сот чечим чыгара элек. Эгерде акыйкат тергөө болуп, адилет чечим чыкса, алар акталыш керек. Ошондо президент элдин бетин кантип карайт? Кантип карайт элдин бетин? Алар революцияга кылган даярданып аткан деп айтып алды. Бул деген мен силерге айтып коеюн, бул буйрук берип атат сотторго. Күнөөлүү деп соттон биринчи президент таанып атат аларды. Мындай өлкө болбош керек. Билесиңер да, президент жаңыдан ошол ат салышып президент болом деп атканда бийликтин 3 бутагын атаган. 3 бутактын бирөөсүн ошол президент, бийлиги, парламент, анан премьер-министр деп жалган айткан, же мүмкүн билими жетпегендиктен айткан. Ошондой эле Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүн бүгүн дагы күнөөлөп жатат да. Эми Кемпир-Абадка кайталы, достор. Жетин тоо менен Кемпир-Абад жана сандык, алюминий чыккан. Булардын баары бүгүнкү бийликтин планында талкалап, сатып, эптеп акча жасап, анан качып кетиш керек өздөрүнүн кожоюндары тарапка. Биз ошого кантип жол бербейбиз, достор. Мен конкурс жарыялайм, достор. Жетим тоону коргоо боюнча, жетим тоонун кооздугу боюнча ким көркөмдүү ыр сап жазса, ошого 5000 сом сыйлык, достор. Аны бардыгыбыз добушка коебуз менин баракчам аркылуу Facebook'тагы. Ошон үчүн баарыңарды кеч болуп кала электе биригүүгө чакырам, ойгонууга чакырам, достор. Достор, ишенесиңерби? Биз шылдыңдап жүргөн, артта калды деп жүргөн, ошол көчүгүн жалбырак менен жаап жүргөн Африка өлкөлөрү бизди патриоттулук жактан, экономикалык жактан, керек болсо экологиялык жактан да бизди артта калтырып атат. Биз качан ойгонобуз, достор? Бизди бир болор болбоос нерсе менен алаксытып коюп атат да. Эне тил, кыргыз тил депчи. Ошол жөнүндө сүйлөш керек. Анан кыргыз тилинде балам айтат, тебеленип атат, достор. Эне тил боюнча, кыргыз тил боюнча эч качан маселе козголбош керек. Эне тил биринчи орунда, сүйлөш керек, бардыгы түшүнүш керек. Биздин өлкөдөгүлөр. Болду. Тем более биздин ошол чиновниктер бардыгы кыргыз тилинде түш жоруш керек, сүйлөш керек. Болду, ал жөнүндө маселе жабык. Ал боюнча маселени жаап коюш керек болду. Аны кайра көтөрүп, элди алаксытып эле. Ошон үчүн, достор, биз мына глобалдуу темалардан алаксытыш үчүн ошондой майда чүйдө проблемалардын баарын коомчулукка көтөрүп чыгып атышат.
Достор, дагы бир жолу айтып коеюн, Эдил Байсалов бийликтен тапшырма алды. 7 боюнча коомчулукту даярдай бериш үчүн журналисттерди, активисттерди, дүжүрлөрдү сүйлөтүп, кандай схема менен коомчулуктун аң сезимин ошого бурабыз депчи. Достор, билесиңерби, Кумтөр ачылып иштегенден баштап бүгүнкү күнгө чейин 430 тоннадан ашык алтын казылып алынды да. Аны ар кайсы убакта доллардын курсу ар кандай болуп атты. Бирок мен эсебим боюнча болжол менен бир 200 миллиард долларга жакын акча болот да. Ошонун канча миллиардын кыргыз көрдү бүгүнкү күндө? Айткылачы. Акаевдин тегерегиндегилер, Бакиевдин тегерегиндегилер, келген президенттер эле жыргап атты, ошолордун командасы, кландары жыргап атты. Карапайым эл көрдү бүгүнкү күндө. Ошол Кыргызстанга жумшалганда ошол акчанын бардыгы өзүнүн угундачы. Биздин бүгүнкү билим берүү системабыз, саламаттык сактоо, айыл чарба деген өнүгүп кетишке келет. Достор, бүгүнкү күндө арабтар чөлдү ушундай кылып буудай эгип атышат да, жапжашыл кылып. Чөл, суу чыкпаган жерде биз суунун башында туруп даяр жерлерибизди айдай албай атабыз. Учуучу машиналар менен ошо өлкөлөр, чоң державалар айды талашып атат, айдагы жерлерди, достор. Керек болсо уйдун кыгынан дагы, тезегинен дагы газ өндүрүп, ошо газ менен жүрүүчү тракторлорду ойлоп таап атышат. Биз болсо баягы да. Ошон үчүн достор, биз ынтымакта болуп бирге турган учур келди. Негизи мурда эле келген. Көп нерсе албетте болуп кетти. Ошол Кемпирабад, жер үй сыяктуу, Баткендеги чек ара. Достор, бүгүнкү бийлик жүргүзгөнгө эч кандай моралдык укугу калган жок. Калган эмес. Ошон үчүн достор, 7 тонну баарыбыз биргеликте коргойбуз деп ишенем. Мунусунда кайдыгер болбой, сүйлөгөндөрдү каматып койбой, өзүм билем, каалайм дегендер өзүбүз билебиз, өтүгүбүздү төргөлөбүз деген бийликке сөзсүз түрдө тыкыр көзөмөл керек, достор. Эл корккон жок. Эл эч кандай корккон жок. Болгону элде мындай аң сезим бар экен. Ар ким өзү кыйналмайын чыкпайт экен. Ар кимдин өзүнүн башына келмейин, ошол сот адилетсиздиги болобу, светтин кымбаттаганы, штрафтар өзүнүн чөнтөгүнө урмайын. Мына мамлекет деп чыкпайт экенбиз да. Ошон үчүн эл кайдыгер, эл корккон жок бүгүнкү күндө. Бардык мени колдогон тарапташтарга рахмат. Достор, мен бүгүнкү эфирдин маңызын айтып кетейин. Ошол 7 тонну коргоо, достор, баарыбыз биргеликте коргойлу, фейктерге ишенбейли, дүжүрлөрдү баарыбыз басынталы, кемсинтели, бүгүнкү бийликтин камчысын чабып аткан. Жана ошондой эле жаңылык менен бөлүшүп кетем. 7 тонну коргоого байланыштуу 7 тоо тууралуу ыр-сапка конкурс жарыялайм. Көркөмдүгүнө, ошо патриоттулук сезимдер кандай ошол жакта ачылып көрсөтүлөт, ошонун баары эске алынат. Достор, башкы байге 5000 сом. Эми кыргыз эли сөз баккан эл, бардыгыбыз жок дегенде турган жерибизде 4 сабырды уйкаштырып айта коюп, сүйлөй койгонго машпыз да, достор. Ошон үчүн ырды ким жакшы жазса, ошого 5000 сом. Аны добушка коебуз, бардыгыбыз көпчүлүк добуш менен чечебиз, достор. Баарыңарга ийгилик, достор. Ошондой маалымат менен бөлүшүп кетейин деп бүгүн эфирге чыктым. Достор, келгиле мекенге кайдыгер карабайлы. Бүгүнкү өлкөнүн ашмалтайын чыгарып аткан бийликтен жакшылык күтүп кереги жок. Дагы бир аз убакыт эгерде булар бийликте отурса, Кыргызстанды таптакыр сатып, жок кылып, башка өлкөлөрдүн астында чөгөлөтүп, достор, биздин ошол эң чоң рычагыбыз болуп аткан Кемпирабад кетти, суу, электр энергия боюнча дагы эми ГЭСтер курулат экен.
койгумчу өлкөлөр менен биргеликте. Бул дагы чыккынчылык достор. Жанагынтип мунун жакшы жагы бар го, ансыз деле кошуналар менен биргеликте колдонуп атпайбызбы? Жок достор. Жок. Бул Кемпир-Абадтай эле болуп сүйлөп атат да дүжүрлөрчү. Өзбекстан менен бирге колдончубуз, анан алар ала берсин деген. Кийин ошондой маселе жаралат. Чогуу колдонгонбуз, чогуу салган, алар да салышкан, алардын укугу бар деп туруп анан. Биз бүгүн өзүбүз 100% ээлик кылып аткан суу сактагыч ГЭСтерге өзүбүз каалагандай сууну бууруп, сууну токтотуп, светти өчүрүп күйгүзө албайбыз. Анан алар чогуу салса кантип биз эгемендүү, көз карандысыз ошол тармакты башкарабыз достор. Ошон үчүн достор, баарыңарга Кыргызстан үчүн кайдыгер карабай бекем туруп жетин тоону коргоп калууга чакырам. Ким ыр жазат, биринчи байге 5000 сом достор. Кайдыгер карабагыла. Кемпир-Абадтын тагдырын кайталап калбаш керек, Кумтөрдүн тагдырын кайталап калбаш керек достор. Дагы бир ирет айтып кетейинби? Ошол Африка өлкөлөрү артта калды деп атканчы биз. Жана айтпадымбы? Көчүгүн жалбырак менен жаап жүргөндөр экологиясын коргоп, ошондой өлкөсүндө өнүгүп аткан, өндүрүлүп аткан кен байлыктарга тыюу салып башташты. Биз болсо бардыгын талкалап, жоготуп, сатып. Достор, мен дагы бир ирет айтып коеюн. Бүгүнкү бийликти башкарганга, мындан ары бийлик жүргүзгөнгө эч кандай моралдык укугу калган жок. Буюрса аз калды достор. Күн жылысын, кыштан аман эсен чыгып алалы. Ошондо буларга ордуңан жыл деп эле айта турган убакыт келип калды. Сен ордуңан ары жыл силер жарабайт экенсиңер деп. Кайра ордуңарга отургула дей турган эле убакыт келейин деп калды да. Ошон үчүн эч нерседен коркпогула, эч нерседен чочулабагыла. Биз сөзсүз биригебиз, себеби бизде духубуз бар. Манастын духу бар, руху бар, 40 чоронун духу бар. Ошон үчүн достор, биз сөзсүз түрдө мен ойлоп коем да достор, ушу Манасты эле биздин улуттук идеология катары, өзүбүздүн баягы Кыргыздын конституциясы катары колдонсок болот да. Ошол жакта дагы жаратылышка, табигатка көздүн карегиндей сакташ керек, жакшы мамиле кылыш керек деген бар да. Улуттар аралык достук, мисалы үчүнчү, жакшы көп жети осуятын биз негизги эреже катары деле пайдалансак болот достор. Баарыңарга ийгилик. Достор, таланты барлар, таланты жоктор, баарыңардан ырсап күтөм. Мейли 4 сап, мейли 1 куплет, 2 куплетпи, обону барбы, обону жокпу, жетин тоону коргоо максатында, жетин тоо тууралуу тема, жетин тоо деген ыр жазгандарга, жакшы жазгандарга биринчи орунга 5000 сом байге. Баарыңарга ийгилик. Өзбекстан менен кез курбаган жакшы дейт. Албетте, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Өзбекстан, Казакстан менен кез курганыбыз биргеликте. Бул биз ошол жалгыз эми Кемпир-Абадтагы кетти. Жалгыз өзүбүздүн стратегиялык тармак десем болот. Объект эмес бүгүнкү күндө. Ошондон ажырайбыз. Биз бүгүн 100% ээлик кылып туруп, керек болсо суу сактагычтарыбызга кошуна өлкөлөр камера коюп койгон. Ошону каалагандай өзүбүз пайдалана албайбыз, өзүбүздүн ГЭСтерди пайдалана албайбыз. Анан алар менен бирге курсак биз кантип пайдаланабыз? Анан дагы бир баса белгилей кетейин, бул экологиялык эмес. Бул өткөндө бир жерден угуп калдым, ошо президентибиз айтты окшойт, экологиялык жактан жакшы болот. Көмүр жакканга караганда свет ГЭС курган депчи. Ал таптакыр андай эмес. ГЭС куруш үчүн канчалаган жерлерди талкалаш керек, канчаган жардыруулар болот. Анан мөңгүлөр тез эрий баштайт, анткени ошол жакка агып келип толтуруш керек. Достор, бул экологияны талкалоонун дагы бир, мен ойлоп койдум, бүгүнкү бийлик Кыргызды орду түйүн менен жок кылайын деп, алсыратып, бардык кылым карткан мөңгүлөрүн талкалап, жаштарын тентитип, бүгүнкү күндө эшелон менен
жаштарыбызды, мигранттарыбызды экспорттош керек деп депутат болуп турганда айткан Жапаров бүгүн ошонун баарын ишке ашырып атат. Биз аны чоң жетишкендик катары баалап атабыз да. Канадага кетип атат, Кореяга кетип атат көп жылдык депчи. Башка чет өлкөлөргө кымбат жумуш, айлык акыларга, жогорку айлык акы алып иштегенге кетип атат деп биз мактанып атабыз. Бул өкүнүчтүү. Бир адамдын мигрант болуп кеткени Кыргызстандан жумуш таба албай. Бул биз үчүн трагедия болуш керек. Трагедия. Ошон үчүн достор, ал жакта ден соолугун берип, өзү күчкө толуп турганда ошол жакка иш берип, анан оорулуу болуп, ден соолугун ажырап кайра бизге келип атат. Ал бүгүнкү салган акчасы экономиканы көтөрүп атканы, анын баары убагында бир тыйын болуп калат достор. Ошон үчүн достор, жетин тоону коргойлу. Бүгүнкү камакта отурган Кемпир Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн жакындарына, бир туугандарына дагы сабыр тилейм. Алардын эч бир күнөөсү жок достор. Өткөндө президентибиз өзү баш болуп, соттун чечими чыга электе, тергөө аягына чыга электе, аларды күнөөлөп салды. Бул деген сабатсыздык. Бул деген тикелей сотторго буйрук берүү деп мен эсептейм да. Сотторго буйрук берип атат. Мен күнөөлүү деп таап атамбы, демек силер да күнөөлүү деп табышыңар керек. Тергөөчү соттор деген бул мындай намек, тырмакчанын ичинде ошону берип атат. Бул деген салам алейкум Канат байке, жакшысызбы? Канат байке тууралуу айтып коеюн. Азыр 58 адам көрүп атат. Ошо Канат байкеге рахмат. Ошо Канат байкенин айынан мен бүгүн камакта эмесмин. Канат байке өз учурунда мага маалымат берип калды. Мен ошо Кыргызстандан өз иштерим менен чыгып кеттим эле, анан кайра кайтып келатканда келбе. Ошол сенин тарапташтарың, сенин командаң, Кемпир Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү бардыгы үйүндө тинтүү жүрүп атат, камалган атат дегенден мен барбай калып, ошон үчүн бүгүн эркиндиктемин достор. Достор, баарыңарга дагы бир ирет кутман кеч. Баарыңарга ийгилик каалайм. Биз сөзсүз мындан бир канча жыл мурун бир окудум эле да, самоидентификация деген термин бар экен. Бул деген өзүн өзү таануу. Биз кыргыздар өзүбүздү таанымайын, биз эч качан ийгиликке жетпейт экенбиз деп ойлодум да. Өзүбүздү таанып, биз кыргыз болмойын, кыргыз десе эле ойлобогула улутчул экен депчи. Кыргызстанда жашаган башка улуттун баары кыргыз. Өзбекстанда жашаган кыргызга барып сен кыргызсың деп көрчү. Мен кыргыз болсом да ана ватаным өзбек дейт да. Ошон үчүн достор, бул биздин өлкөдө жашап аткан баардык жарандар кыргыз да мен үчүн. Ошон үчүн Кытай менен Өзбекстан чоң акчаларды бул максат үчүн жумшаган туура. Биз көп жылдан бери аны айтып келатабыз. Бул боюнча да жакын арада кененирээк токтолобуз. Эмне үчүн Садыр Жапаров шпион дешет? Эмне үчүн Адыл Жунус уулу деген ким болгон? Кытайдан Кыргызстанга кайсы шпиондор келген? Алардын канчасы жаран алып, канчасы депутат болгонго чейин барган? Бардыңарга рахмат. Канат мырза, силерге да рахмат. Достор, биз биригишибиз керек бүгүнкү күндө. Өзүбүздү таанып, биз кыргыз болмойын, бизди эч ким сыйлабайт. Өз кыргыз экенибизге сыймыктанмайын, бизди эч ким сыйлабайт да. Биз эч качан англисче сүйлөп европеец болуп кетпейбиз, американец болуп кетпейбиз. Орусчаны тың билсек дагы орус болуп кетпейбиз. Ошон үчүн достор, биз качан өзүбүз тааныганда, биз мындайды аң сезимге киргизиш керек да достор. Бир нерсе урдадыбы, ал кыргыздыкын урдады. Ал Манастын тукуму, Манастын эли болгон кыргыз элиникин урдады. Бирөөнү ак жерден камадыбы, ал Манастын эли болгон жаранды камады. Ак жеринен зулумдук кылып атат ошого. Ошон үчүн достор, буюрса аз калды. Бул бийликти сен жарабайсың, ордуңан жыл дей турган убакыт аз калды. Аны эч кандай бирөө катылбай, бирөө кан төкпөй деле кылып коюш үчүн биз кеминде 20 000 киши чогулуп барып туруп айтышыбыз керек да.
аздан 10-дон 20-дан 100-дөн болгондо булар камап сабап коркутуп үркүтүп өлтүргөнгө чейин бара берет. Ошон үчүн бир күндү белгилеп туруп буюрса достор булардын сазайын окутабыз. Бул эки бетбак ойлогул да окшойт. Кыргыз элинин мойнунан минип алдым депчи эч кандай андай болбойт. Андайга жол бербейбиз достор. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик. Эфирдин аягында айтып коеюн. Конкурс жарыяладым. Жетим тоону коргоо боюнча, жетим тоонун жаратылышы боюнча, көркөмдүгү боюнча, аякта дагы айта кетейин. Манас атабыздын дагы ошондой ичинде баягы эмеси болгон жетим тоонун үстүндө өзүнүн 40 чоролору менен чогулуп, согуш тууралуу Кытайга жакын да. Согуш тууралуу тактика, стратегияларды сүйлөшүп, карталарды чийип, ошондой дагы жери бар да, жетим тоо боюнча. Ошолорду кошуп, ким көркөм ырсаптарын жибергиле, мен отметка кылып жарыялагыла. Ошол ким көркөм жазса, ким жакшы жазса, мааниси жагынан, көркөм жагынан биринчи байге 5000 сом. Достор, баарыңарга ийгилик. Жетим тоону коргойлу, өлкөнү коргойлу. Баарыңарга күч кубат достор. Колдон келишинче түз эфирге эми мындан ары бат-бат чыгып турам окшойт. Себеби бийлик дагы жетим тоо боюнча кыймылдап баштады. Өзүнүн тар чөйрөсүндө сөздөр жүрүп баштады. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик бир бололу. Жетим тоо эч качан Кумтөр менен Кемпир Абадтын тагдырын кайталап калбаш керек достор. Ийгилик баарыңарга.